Üstüde turgan arık Sarımsak kanalında eң etеги. Күркүрөө системасынан Ногой каналында эң этеги да. Өзүңүздөр байкап тургандай конокторуна бизде жерлер бош жерлер көп да. Ушуну мына быйылкы жыл чынын айтканда өтө оор жыл болду да. Өзүңүздөр көрүңүздөр, ушул жака үй жакты билем бизге бир тамчы жамгыр жааган жок. 3-4 ай катары менен жаштан баштап бир тамчы жамгыр жааган жок. Бирок ошого карабастан биздин областтын жетекчилери жана облустун Канат Эрмаматовичтин Нуржан Рысбековдун жардамы менен водопроводдун аркасы менен бизде мына күйүп кеткен фасол жок да. Мына азыр 3-чү суун баштады. Кудайга шүгүр эмечи. Эми 3 суу ичкенде бул жок дегенде ортодон жогору түшүм алса болот да дегендечи. Ушундай жардам берип ушу бизди эң арты деп калтырып койбойм да. Берден Талас областынын Талас районунда суу чарба башкарма алып отурат. Бакай ата мына силерге да рахматташчу. Водопровод кылып өздөрүңүздөр сунуштарды ылдый жакка өткүзүп берип турганыңыздар үчүнчү мен айыл өкмөтүнүн атынан чоң ыраазычылык билдирет кызматкерлергечи. Анан айта кетчү нерсе, бул жердин артыкчылыктары баарын айтып кетти. Өкмөт 60 гектар жерди кооперативге бердик. Кыргыз Республикасынын кабинет министринин токтому бар. Кыргызстанда кооперативдерди өндүрүү, өркүндөтүү, өстүрүү үчүн жана ошондой эле чоң продукция өстүрүүгө жетиш үчүнчү. Ошондой эле жамгырлатып, тамчылатып сугарууну программасын өкмөттүн программасын аткаруу максатында ушу иштерди жасадык. Бул иш чындыгында бүт тарапта турган иш экен да. Мына азыр жогорудагылар айтып кетти, мен кайталагым келбейт. Бирок бизде жер көп да. Мына азыр дыйкандарыбыз быйыл көрүп, өзү кызыгуу пайда болуп атат да. Кызыгуу пайда болуп, бизди албак болобу, бизди кезек болобу депчи. Мен ошо Нургазы Чолпонкулович, Нуржан Рысбекович ошо эндиги жылкыга да ошо айыл чарба министри, суу ресурстары аркылуу ушундай проектлерди дагы Аманбаевка бөлсөңүз деген суранычым бар, өтүнүчүм бар сиздерчи. Анан ошо мына барлык областтын жетекчилери отурасыздар. Нургазы Чолпонкулович дагы бир өтүнүч. Биздин ошо эң артта калганыбызды эстеп, муну 4 күн суу алып атпайсызбы? Ошого дагы бир 4 күн кошуп эле 8 күндүк берип койсоңуздар. Анан кийин ошо менен башка сурабайт эле калган неме мененчи. Ошо элдин атынан ошо Аманбаевда 20 000 киши бар. Эң көйгөйлүү неме да. Анан областтын башка райондун областтын жетекчилеринен да, Оробардын жетекчилеринен суранып кетмекмин ушучу. Анан баарыңыздарга рахмат. Ошо келгениңиздерге убактыңыздарды бөлүпчү. Ишиңиздерде жана ийгилик болсун. Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүп өнүксүн. Азыр мына жакшы жолго түштү. Өнүгүү деген ушундай болуп атат. Биз өкмөт дайымбыз тамчылатып, жамырлатып сугарып өндүргөчү.